Эми туугандар, азыр маселе мындай болуп атат. 24-25 мартта биздин чек ара боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Камчыбек Ташиев баш болуп, Өзбекстанга Ташкентке барганда жыйынтыктоочу протоколго кол коюп келишти. Ошол кол коюлганда келип туруп 26 март күнү расмий билдирүү жасады. Расмий билдирүүдө айтты: Өзбек-кыргыз чек арасында бир да талаш маселе калган жок, бардыгын бүтүрдүк деди. Биз жер алмашуу принциби менен маселенин баарын чечтик деди. Чек жазып чыктык деди. Эми жергиликтүү бийликтер, башка бардык бийлик органдары элге түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деди. Тездеткиле иштерди деп атат. Эми өзгөнгө келгенде кабарыңар бар өзүңөр. Камчыбек Ташиев айтты: Кемпирабад суу сактагычындагы сууну 900 белгиден өйдө көтөрбөй турган кылып сүйлөштүк деди. 900 горизонталь мындай түшүндүрүү. Ошондо 1000 гектардан ашык жер ачылат. Ошол жерди силер иштетесиңер деди. Элдер сүйүнүп кол чапты, рахмат айтты. Ошол эле кезде айтты: ачыгын айтып коеюн деди. 900 белгиден ылдый жагыны суу баскан жерди Өзбекстанга бердик деп айтты. Аны эл түшүнбөй атат, жетпей атат. Мен мына силерге түшүндүрүп берейин. Мынобу Кемпирабад суу сактагычы мына. Мынобу кара сызык менен азыркы биздин чек ара. Ушул чек арадан ар жагы мына Өзбекстан, бер жагы Кыргызстан. Мынобу суунун бардыгы, жердин бардыгы Кыргызстандыкы. Биздики. Өзбек тарап мына ушул кара сызыктан чек арадан бери өткөнгө акысы жок. Алар мен угатам баягы катер менен келип бул жакта биздин балык кармаган адамдарды коркутуп, торону алып, ар нерсе кылып атты. Андай бул чек арадан бери өткөнгө укугу жок. Азыркы күндө. Бирок жанагы кол коюлган протокол боюнча мына ушул эл унчукпай отурса, эл макул болгон болду эсептелет. Анан өкмөткө киргизип бекитип туруп, анан жогорку кеңешке киргизет. Жогорку кеңеште ошол чимкирик атка конгон депутаттар бекитип берет. Экөө үчөө чыгышы мүмкүн, ай биздин жерди эмне беребиз, болбойт деп. Добушка салганда көпчүлүк менен өтүп кетет. Өтүп кеткенден кийин эмне болот? Өтүп кеткенден кийин менин оюмча чек ара мына жака жылат. Мына кызыл сызык менен мына 900 белги деп ошо менен сызып чыкты мына. Бул жака чек ара жылгандан кийин, ратификация болуп, мыйзамдашырып бүткөндөн кийин өзбектер бизден да сурабайт, эч кимден сурабайт, бул жер биздики мыйзам боюнча дейт да келип тосот. Менин оюмча. Себеби Камчыбек Ташиев айтып атат: жерди бердик, бирок айтып коеюн, алар тоспойт деди. Малыңарды сугарсаңар да болот деди. Өзүңөр суга түшсөңөр да болот, алар тоспойт деди. Бирок менин оюмча Өзбекстан муну мыйзамдуу өзүнө өткөрүп алып чек араны бери жылгандан кийин Камчыбек Ташиевден да сурабайт, менден да сурабайт, силерден да сурабайт. Мамлекет күчтүү мамлекет. Келип туруп ушул жерден тосот, вышканы коет, үстүгө баягы чек ара коргоочуну автомат менен коет, анан жакындай албай калабыз. Бул менин оюм, бирок бул ушундай эле болот. Себеби Өзбекстан буга чейинки келишимди аткарган жок. Мына ушул Кемпирабад суу сактагычы курулганда Өзбекстандын суранычы боюнча пахта эгиндерибизди көбөйтөбүз, пахта өндүрүүнү көбөйтөбүз деп сурангандыктан макулдук берилген. Келишим боюнча сууну сактоого, ушул жерге сууну сактоого гана уруксат берилген. Суу азайган сайын, жер ачылган сайын жер биздики болуп калган. Ошондуктан чек ара мына ушул жерде калган. Эгерде биз жерди Өзбекстанга өткөрүп бергенибизде өзбектер ошол жактан чек араны сызып алмак. Чек ара мына ушул жерде турат, азыр ушунан бери өтө албай атат, көздөрү кызарып атат. Ошого өткөргөнгө азыр биздин мамлекет комиссия бизде кандай муктаждыгаларды түртүп атат, мен түшүнбөйм. Эмне үчүн биз бул жерди бериш керекпиз, мен түшүнбөйм. Мен мына эмне үчүн каршыбыз, силерге бир тизмелеп берейин мына. Биринчиден, мындай маселени көтөрүүгө Өзбек тарапта эч кандай негиз жок. Бул жерде талаш маселе болбош керек эч кандай. Биз дагы айтып коеюн, Өзбек тарапка сууну сактоого гана уруксат берилген. Ал эми жер биздики. Ошондуктан бул жердеги суу дагы, суу азайганда ачылган жер дагы
Биз иштеткенге толук укугубуз бар. Өзбек тарап мына ушул чек арадан бери өткөнгө акысы жок. Бул биринчи. Экинчиси, бул жерлер илгертен кыргыздын жери болуп келген. Бул жерде биздин ата бабаларыбыз жашаган. Биз туулуп ошол жерден өсүп чоңойдук биз. Биз үчүн ыйык жер бул. Ыйык жер. Суу басып калган жерлерде айыл чарба иштерин жүргүзүүгө мүмкүн эмес болгондуктан бизге башка жактан жер берген. 5731 гектар жердин ордуна 4000ден ашык жер берген, калган жерин бербей койгон. Мен ошон үчүн айтып атам, жер биздики болуп калган, сууну камоого гана уруксат берилген, ошон үчүн чек ара ошол жерде калган. Түшүнүңөрбү? Үчүнчү, Кемпирабад суу сактагычы 1978 жылы ишке киргизилгенде Өзбек Республикасында кошумча 44300 гектар суга жер пайда болгон. Мына пайдасын көрүп атат. Төртүнчү, Союз учурундагы республикалардын ээлешкен аймактарын тааныйбыз, чек араларын бузбоого кепилдик беребиз деп жана Союз урагандан кийин түзүлгөн келишимдер боюнча, достук келишими, түбөлүк достук келишимдери боюнча ушул Союз кезинде кимдин аймагында эмне курулган болсо, ошолордун менчиги болуп эсептелип калат. Ошон үчүн бул жерде Тосмонун дагы жарымы биздин аянтта турат. Биздин чек арада турат. Дамбанын бул жерде суу Тосмонун дээрлик жарымынан бир аз азырагы биздин аянтта турат, биздин аянтта, биздин Кыргызстандын жеринде турат. Бул жөнөкөй жер катары каралбаш керек. Бул стратегиялык объект катары каралыш керек. Андан тышкары ошол Союз кезинде 2 ГЭС курулган бул жерде иштеп атат азыр. 2 ГЭСтин жок, 2 ГЭСте биздин үлүшүбүз болуш керек. Ошон үчүн бул жерлерде, бул жердин үстүндө суудагы Тосмонун ошол жарымы биздин территорияда турган бардыгы биздики. Кыргыз мамлекетинин менчиги, кыргыз элинин менчиги. Бешинчи, ошол ГЭСтер боюнча айттым. Алтынчы, Исмаил Исаков, генерал, таанысыздар. Ошол белгилеп жазып чыкты. 5731 гектар биздин жердин ордуна, алар 4127 гектар таштак, суу чыкпаган, эгинге пайдасыз жерлерден бөлүп ар жерден беришиптир дейт. 1604 гектар жерди компенсацияланбай бизге берилбей калып калган. Андан башка платинаны мына суу Тосмонун бийиктигин 2 метрге биз менен макулдашпай өздөрүнчө көтөрүп, ошонун эсебинен биздин дагы 269 гектар эгин эге турган жерибиз, 7,5 гектар көп жылдык өсүмдүктүү жерибиз суу алында басылып калган. Компенсацияланбаган, бизге берилбеген жердин суу астында калган жерлердин бизге эсеби 2518 гектар жер бизге бербей алар койду. Келишимди аткарбай. Жетинчи, ошол эле Исмаил Саков белгилеп атат. Коллекторлук, дренаждык системаны Өзбек тарап салбай койгондуктан өзгөн Кара Суу райондорунда 5028 гектар жараксыз болуп калды. Суу чыгып, туз чыгып. Канча элибиз ооруп атат. Андан тышкары 8-чи келишим боюнча Бүргөндү массивине 149 километр канал куруп бермек Өзбек тарап өзүнүн эсебинен. Ошонун эсебинен бизде 20.000 гектар суга жер пайда болмок. Ал ошол жерлерди сугаруу үчүн ушул эле биздин Кемпирабад суу сактагычтан 227 миллион куб сууну алып турмакпыз биз. Мына же канал жок, же жаңы суга жери жок, суу да жок. Өзбек тарап мына аткарбай койгон. 10-чу, жергиликтүү элден алынган маалыматтар боюнча мына өзүңөр желип турсун, мына өзүңөр айткыла. Суунун деңгээли акыркы жылдары 900 жана белгиден өйдө көтөрүлбөй атат. Суу тартыштуу болуп, суу өйдө жылбай атат. Так, анан бул демек алардын сууну 900 белгиден өйдө көтөрбөйбүз деп өзүнө алган убадасынын мааниси жок. 11-чи,
жылдан жылга суу азаят. Жер азайбайт. Ошо боюнча калат. Суу азайган сайын биз иштетүүгө мүмкүнчүлүк алган жерлердин аянты көбөйөт. Себеби бул жерлер биздики. Бул жерлердин алдында ар түрдүү кен байлыктар болушу мүмкүн. Ne üçün biz bu жерди беришибиз керек? 12-нчи сол Камчыбек Ташиев суу баскан жерди бердик. Бирок алар тосушпайт деп элге айтты. Туурабы? Чек араны анда өзгөртүп эмне кылабыз? Эмне үчүн чек араны өзгөртөбүз? Кала берсин ошол жерде чек ара тоспосо эмне кылат? Туурабы? 13-чү Кемпирабад суу сактагычы курулгандан бери ушунча зыян тартсак биз. Ушуну аз келгенсип, ошондон бери жыл сайын эбегейсиз пайда көрүп келген Өзбек тарапка эми жерибизди беребизби? Ал эмне деген болот? Адилеттүүлүк кайда? Ушул жогоруда айтылгандардын негизинде Кыргызстаныбыздын келечегине кайдыгер эмес, жүрөк элим, жерим деп соккон бардык жарандарга кайрыламын. Өзгөн элиме кайрыламын. Кемпирабад суу сактагычындагы 900-чү горизонталь белгиден ылдый жагындагы жерлерибизди Өзбекстанга бербей сактап калалы, туугандар. Ушул максатта Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиясынан жана анын башчысы Камчыбек Ташиевден талап кылалы. Кемпирабад суу сактагычы аркылуу өткөн Өзбек-Кыргыз чек арасы мына эски боюнча калсын. Келишимдин негизинде салынбай келген коллектордук дренаждык системаны Өзбек тарап өзүнүн эсебинен куруп берсин. Ушул кезге чейин биз тарткан зыяндардын ордун баарын толуктасын Өзбек тарап. Биздин талабыбыз ушундай. Суроолор барбы? Суроолор болсо бергиле балдар. Суроолордо мындай да. Азыр биз мына суу көтөрүлүп турат. Биз канчалык эмеде деңгээлде көтөрүлүп турат? Баягы 800-чү, 900-чү билбейбиз, калк билбейт эч кимчи. Туурабы? Азыр 900-чү болуп көтөрүлгөндө биз эгер берилсе кайсыл жерлерибиз берилет? Биз азыр билебиз да, бул толуп келгенде бул Кызыл Октябрь алга бул жагы мына Правдага чейин барат суу. Ошол жерден граница болуп калабы? Ошол бизге вопрос болот. Биринчиден мындай. Мына ушу кызыл сызык менен сызылган ушул 900-чү белги. 900-чү мына Куршат дарыясы. Куршат дарыясына келгенде мына Алга айылы. Көрдүңбү? Алга айылдан ошо дарыя жагы Алга айылдан да өтүп кетет. Мына Алга айыл. Ошого жетип барат. Менде мындай ой болгонда мына бул мындай. Биз 900-чүгө чейин дагы анан өйдө дагы ылдый жагы бардыгы жер биздики. Бербеш керекпиз биз. 900-чү белги деген сөздү алыш керекпиз. Бизге анын кереги жок. 900-чү белги дегенди укканда ойлопмун, ушул суу дагы азайып, анан кийин ушул Кыргызстандын пайдасына чечишкен окшойт депчи. Жок. Ал болсо дагы көтөрүлө турбайбы мен? 850 турат деп атпайбы өздөрүчү? Примерно 850 тегеренде турат. Менден сиздерден суранычы. Мына өзүңөр ата-энелерибиз, ата-бабаларыбыз бул жерде жашаган. Бул жер Кыргыздын жери, Кыргыз мамлекеттин жери, Кыргыз мамлекеттин менчиги. Ушул жерди сактап калалы. Ал Өзбек тарапка бергенге эч кандай негиз жок, кайрадан айтып атам. Эч кандай негиз жок. Эгерде ошол комиссия келсин, бизге ошол эски келишимди алып келип көргөзсүн. Мына эски келишим боюнча мындай болчу. Жаңы келишим боюнча мындай болуп атат. Биз утуп атабыз деп утуп атсак алып келип көргөзсүнчү. Эмнесин утуп атабыз? Биз ушунча зыян тартканыбыз аз келген себебим жерибизди беребизби? Ошон үчүн тууган тааныштарга, башкаларга айтып түшүндүргүлө, элге кабар жок, түшүнбөй атыптыр. Ошон үчүн эл унчукпай отурат. Эгерде эл мунун баарын билсе, түшүнсө, жөн отурбайт. Бизде суроо бар да, азыр бул Камчыбек Ташиев айтып атпайбы? Нол көлдүн астындагы суу сактагычтын астындагы жерге биз канча миң гектар жерди алмаштык деп атпайбы? Ал аңсыз эле суу биздин жерди басып калгандыгы үчүн бере турган жерде, туурабы? Ал алмаштырылган жер эмес да. Мен жана айтып өттүм, кайталайын, угуп туруңлар жакшылап. Келишим боюнча биз сууну ушул жерге сактаганга гана уруксат бергенбиз. Вактынча. Жер биздики. Суу кеткен сайын ачылган жерди биз иштеткенге укугубуз бар. Сууну дагы, жерди дагы мына ошо границага чейин бардыгын биз каалаганда иштеткенге акыбыз бар.
Ушул жерде суу басып калып, бул жерде эгин эге албай калган үчүн башка жерден жер беришмек болушкан. Аны да Исмаил Саков айткандай, ар жерден бөлүп толук эмес берген. 2,5 миң гектар жерибизди азыр албай калганбыз. Бул Исмаил Саковдун айткан, белгилеген ошол. Булар эми ошол жерге алмаштык деп эле элди алдап атпайбы? Мен эмнени айтып атам, сен кайра эмнени айтып атасың? Көпчүлүк ошону түшүнбөй атат да азыр. Түшүнбөй атсам 3-чү жолу кайталап берейинби? Арендага алыш үчүн гана болгон экен. Вактылуу. Азыр платинанын 40% биздин Кыргызстанга карайт экен, 30-40% платина, Примерно. Я кече Таши бул тууралуу айткан жок да. Ошону айтпай туруп 20 гектар да кошуп берип атат анан ынтымак айылдан. Туурабы? Себеби элге аны айткан жок. Азыр биздин түшүнүгүбүз боюнча 30-40% бизге караштуу экен платина, туурабы? Ошону айтпастан дагы элди алдап кетип атат бул жердечи. Алдагандан бул жер Өзбекстандын жери экен эле деп. Мына телефондон көргөзгүлөчү мына. 40%. Мына телефондо мына дамба. Көрүнүп атабы? Мына ири дамба. Мына кара Өзбек Кыргыз чегарасы. Ушунун мына өйдө жагы Өзбекстан, ылдый жагы. Өйдө жагы Кыргызстан. Ынтымак жак. Мына жарымына дээрлик жарымы биздики. Дээрлик жарымы биздики. Бул ошол биздин стратегиялык объект болуп эсептелиш керек. Кыргыз мамлекетинин, Кыргыз элинин менчиги болуп эсептелиш керек. Бул жердеги 2 кез курулган, ошол жерде да биздин үлүшүбүз болуш керек. Ошондой маселени коюп өзбектер тарап менен ушундай сүйлөшүш керек. Анан эч нерсе жоктой жөнөкөй жер катары өткөрүп беребиз деген абдан туура эмес. Анан дагы бир маселе, абдан шашып атышат булар. Эмне үчүн шашып атат, түшүнбөйсүн. Шашкан сайын катачылык кетет. Шашканда эч качан бир каалагандай бир так маселени чече албайсың. Шашканда дайым катачылык кетет. Биздин талабыбыз да ушундай болуш керек. Биз мынау чимкирик аттуу конгон депутаттарга ишенбейбиз. Булардын мөөнөтү былтыркы жылы октябрда бүткөн. Булар мындай мамлекеттик маанилүү маселени караганга укугу жок. Моралдык да укугу жок, юридикалык да укугу жок. Бул маселени жаңы парламент келип, ошол эл ишенимине ээ болуп келген жаңы депутаттар карайт турган болуш керек. Бул депутаттарга ишенич жок эч кандай. Суроо барбы дагы? Менде бир суроо. Эми Кудай сактасын. Кудай сактасын. Бул жерди алып калганга болгон күч аракетибизди керек болсо жаныбызды да аябайбыз. Мына буюрса мына жерде уюштуруп атабыз. Кыргызстан боюнча Кыргыз элинин патриотумун, Кыргыз жердин берилишине кайдыгер карабайм деген элдин баарын эртеден баштап чакырабыз мына жерге буюрса. Баары келишет. Анан ошол комиссияны дагы чакырабыз. Анан бир суроо. Эми Кудай сактасын. Эгерде ушул чимкирик аттуу парламент өткөрүп берип, алардын легитимдүү укугу жок да турабы? Кокус өтүп кеткен болсо, эртең булар кетет да бийликтен. Булар эч ким өлүп турган эмес, кетет. Кеткенден кийин бир сабаттуу, билимдүү падыша келип, сабаттуу, билимдүү парламент келип, кайра алып ошол аркылуу легитимдүү болгон деп айта алабы, айта албайт да турабы? Кайтарып алалы дейсизби? Менин оюмча кеч болуп калат. Өзбекстан бул жерди мыйзамдаштырганга шашып атат. Муну ушул жаңы чегараны мыйзамдаштырып алган болгондон кийин бүттү. Эч кимди укпайт. Жаңы парламент келе, башка келе бизге кыйын болуп калат. Өзбек мамлекети күчтүү. Алыбыз да жетпейт, башкабыз да жетпейт. Өзүңөр бергенсиңер мыйзамды, эмне бүгүн берип эртең ала бересиңер десе эме дейбиз. Ошон үчүн эртең кеч болуп калат. Биз мына ушул чегараны эски боюнча калтырууну талап кылып, ушуга жетишиш керекпиз. Ошондо ушул жердеги жер дагы, суу дагы, ошол жердеги суу тосмонун, дамбанын жарымы да бизде калат. Ошол боюнча ушул шарт менен сүйлөшүш керекпиз. Рахмат. Дагы бир маселе боюнча жооп берип коесузбу? Мен азыр Алга айылынан келдим. Биз дагы ошол жергиликтүү тургундар менен досторубузду алып келдик. Азыр көпчүлүгү түшүнбөй атат да. Протокол кол коюлуп калды, уже болду, кеч, бекел ора болосуңор деген эл уже түшүнүкү, сознаниясы ушундай болуп атат да. Ошол жөнүндө маалымат, протокол жөнүндө кичине маалымат берип коюңузчу. Бул өзү артка кайтарса болот да. Мен Исмаил Саковдун айтуусу боюнча аны жөн эле протокол. Кечеги гана түзүлүп атат. мынау мен жооп берейин, макул. Кече мына аркы бетке келди. Камчыбек Ташиев турабы? Ошол жерден 50 гектар эмес,
20 гектарын берели, 30 гектарын силерге алып калалы, мен барып кайра сүйлөшөйүн деп айтты го. Ошондон чечим чыгарбайсыңарбы? Бул сүйлөшүү али бүт элек. Протокол намерение деп койду, ушундай кылалы дегенге кол койду. Аны эми келип эл менен түшүндүрүп, элдин макулдугуна алыш керек. Анан барып өкмөттө каралыш керек. Анан кийин парламентке кирип ратификация болот, анан президенттер кол коёт. Бул ага чейин дагы маселе көп. Бирок маселе көп болгон менен убакыт аз. Мен чочулаганым Садыр Жапаров Өзбекстанга барып келгенден кийин айткан. 3 айдын ичинде өзбек кыргыз маселесин талашты бүтүрөбүз деген. 1,5 ай өттү. 1,5 ай калды. Элдер ушинтип маалымат жетпей уктап, түшүнбөй тура берген болсо, кийин кеч болуп калат. Мына чегара бул жакка жылып кеткенден кийин өзбектер эч кимден сурабайт. Бул жер мыйзамдуу биздин жерибиз деп, чегара ушул жерден өтөт деп туруп, тиги анау Бишкекке баратканда жолдорду тосмолорду көрүп атасыңар, ошондой кылып тосот. Анан бизге кеч болуп калат. Ошон үчүн түшүнбөй аткандарга түшүндүргүлө, уктап аткандарды ойготкула. Уктаган эл кул болуп ойгонот. Уктай эртерээк ойгонолу. Эртерээк өзүбүздүн жерибизди, суубузду сактап калалы, айталы, дейли. Мамлекеттик комиссиядан талап кылганга толук укугубуз бар. Мамлекеттик комиссия биз менен эсептешкенге мажбур. Милдеттүү. Милдеттүү. Ошол комиссиядагылар келсин, бизге түшүндүрсүн. Түшүндүрсүн. Эмне үчүн берип атат? Биздин кайсы муктаждык аларды ошондой эле ушул кадамга түртүп атат? Алып келип түшүндүрсүн. Дагы бир түшүнүксүз суроо чыгып атат да. Мына ол жер, мына суу сактагычтын иштей баштаганына азыр 45 жыл болуптур, 78-ден бери. 45 жылдан бери Өзбекстан өзүнө керектүү сууду алып атат. Мурда кандай максатта болсо ошол кетип атат, аткарылып атат. Эмне үчүн суунун астында жерди сурап атат? Бул бир суроо, маселе. Экинчиси, мен билишимче, дүйнөлүк практикада бир дагы вечный курулган суу сактагыч жок. Мунун срок службасы бар, ар нерсенин. Мүмкүн 50 жыл, мүмкүн 100 жыл, 150 жылдан кийин бүтөт, бул жабылат. Жер кимде калат? Азыр биз берип койгон болсок алар да кетет. Эгер бербесек биз кайра жерди алабыз да. Муну ойлош керек да. Вечный эчтеке жок да. Эртең бошойт бул. Астына жана ылайга толот. Барган сайын мунун объемы кичинере берет. Объем кичинерген сайын булар буат, ана керектүү сууну алыш үчүн. Суу мынакка жайылат. Акыры барып бунун өзүнүн функциясын бүтүрөт. Муну дальнейший иштетүүгө мүмкүн болбой калганда бул жабылат. Эгер жерди биз азыр берип койсок, мыйзам чегинде аларда болуп калат. Бербесек, мыйзам чегинде бизге калат. Баягы эле биздин жер ата-бабадан калат, жер калат. Туура, муну ойлош керек. Вот ушуну айтып атам. Туура. Абдан туура. Ошон үчүн ошолор чегараны бул жакка жылдырып алалы деп кызыгат. Жылдан жылга суу азаят. Кандай муктаждык бар го? Жер азайбайт. Мен силерге айтып өттүм. Суу азаят, жер азайбайт. Ошон үчүн границаны бул жакка жылдырып жерди ээлеп калалы деп атышат. Вот. Биз эмне үчүн алдын ала жерди ээлеп калалы деп атат. Пока бул маселе бүткүчө. Мына башка жерден алдык да элдин башын айландырып атат. Жагы неме боюнча мына кызыл мына жагы неме булар? Ушул ал протокол урматтуу мекендештер, мүмкүн болсо мен неме кылайын, өзүм комментарий берейин. Бул жакта чогулуш болуп атат, көрүп атасыздар. Чогулуштун максаты Кемпировать суу сактагычынын башка өлкөгө бербөө акциясы дейбизби же чогулушу дейбизби, ушундай жүрүп атат. Достор, сиздерге мындайча айтканда чайнап берди окшойт. Кагаз түрүндө көрсөтүп берди. Эртеңки картинка примерно ушундай. Эми караңыздар. Мына күндү караңыздар, закатты караңыздар, сууларды карагыла, суунун астында ошол күндүн астында турган. Кой малыңды багып жүргөн, э? Жок, азыр деле. Неме угуп атышат. Эми туугандар, дагы бир маселе. Бардык социалдык тармактарда Өзбекстандан өзбекчө реклама жүрүп атат. Кемпироват деген биздин деңизибиз бар. Жер укмуш, ушундай жаныбарлар укмуш деп мына ушу биздин тоолорду, биздин сууну көргөзүп атат. Эч ким ал жака бара эле дейт. Жакында силер ушул жерге келип, эс алганга биз шарт түзүп беребиз деп атат. Бул эмне дегенди?
менин өзүмчө, менин баягы чисто мындай ойлонуп коёлот да. Булар чек араны бул жерге жылдырып алгандан кийин сууну бир аз кое берет. Bir 5 metr 10 metr ылдыйлатса мына жерде кошумча жер ачылат бүт. Ошонун баарына бакты тигип гүлдөтүп туруп кротный зона кылып салат. Анан бул жактан жалдырап, о мал эмес өзүң жакындай албай каласың. Айтып атам ал жерге вышкаларды коюп, пограничтер коюп, автомат менен коет. Жакындаган адамды атат керек болсо. Эң туура. Эскертүү берет жылнары дейт. Сууга эмес, мал эмес, өзүбүз сууга жете албай калабыз жалдырап. Мына ушундай жаркырган жерибизди кантип беребиз? Ушул суунун основной жээги өзгөн тарапка карайт туурабы? Азыр Кара суу эли менен жолугуп кетти, алызмаса менчи. Мына кичинекей жери Кара сууга карайт. Мына калганы бардыгы өзгөнгө карайт. Биз азыр өзгөндүктөр жерибизден эле айрылып калабыз азыр. Уктай берсек. Ынтымак айылындагы жана акцияга өтүп аткан жердеги адамдардын бардыгы айтып атат да, биз 50 гектар жер үчүн ошол айыл 50 гектар жер үчүн биз чыгып атабыз. Силердин канча миң гектар жериңер кетип атат? Уктап атасыңар деп уят кылды ал жакта. Биз азыр мисалы мен өзүм Кызыл Октябрдан болбойм. Кызыл Сеңерден келдик. Азыр билеличи, таанышалычы депчи, буюрса эртеңден баштап биз ушул жердебиз. Эртең бүрсүгүндө ошо бардыгы келет. Бул жер эми Кыргызстанда билбей атат да, эл билбей атат. Мисалы Түшүнүк жок да. Biz ошо 50 гектар жерди берди атат. Биз жак ошо ойдонда калды деп атат. Элчи. Урматтуу калайык калк. Ушул жерде да сурап кетели. Мына өзгөндүк менен эмес, мына ушул айылдык менен эмес. Ушу Кыргызга күйгөн, эс Кыргызстандан келсе болот ушул жер үчүнчү. Муну кылып тосо алабыз деп атат. Эл башы болчу, мисалы мына суу башы бол. Ушу суубузду дагы, жерибизди дагы алдырабыз да биз. Карта курук жерге алмаксыздар, ба? Кайсы жерде тоодон бери, биз зоодан бери ал жерге адам да баспайт. Урматтуу калайык калк, урматтуу кыргызстандыктар жалпы. Мына азыр биздин адистерибиз, атайын адистерибиз жакшынакай кылып, жалпак тил менен түшүндүрүп берди да. Мына көрсөтүп дагы берди. Эми ошону түшүнүп, көрүп туруп анан кайдыгер карап отура берген болсок, алтындай болгон жерибизден айрылабыз. Ошон үчүн мына буюрса мына кайдыгер карабаган патриот жигит эжелерибиз, карындаштарыбыз, агаларыбыз, инилерибиз мына жерге уюштурдук. Мына Кембироваттын боюна платинанын жанына атайын уюштурдук. Эртеңден баштап барыңыздар, келиңиздер ушул жерге. Эшик ачык, кучак жайып тосуп алабыз. Камаңыздар менен мына жерде жатаканабыз бар. Качан келип биздин ошол талабыбызды биздин жетекчилерибиз биздин пайдабызга чечип бермейинче ушул жерде болобуз. Барыңыздарды чакырып кетебиз. Бул жерде эч кандай провокация кылуу, же болбосо элди чагыштыруу, же болбосо бийликти басып алуу деген нерсе жок. Бизге кандай илгери кандай болгон болсо, ошондой болуп калтырып берсин болду. Туурабы? Туура. Бизге бийлигинин да кереги жок, башкасынын да кереги жок. Кааласа 100 жыл иштесин ошо президент болуп. Бизге андайдын кереги жок. Бизге талабыбыз жерибизди баштагы бойдон калтырып берсин болду бизге. Ошол качан бизге илгерки бойдон калтырып берет, ошондо гана таркайбыз. Ага чейин бүткүл Кыргызстанды ушул жерге чакырабыз. Чакырабыз, бардыгын чакырабыз. Кайдыгер эмесмин деген инсандардын баарын ушул жерге чакырабыз. Мына тарттыңар, мына суунун жээктерин тарттыңар, кайсы правда жактарды жакындан көрсөттүңөрбү? Келиңиздер, барыңыздар. Ошону эме алып бердилем. Азыр чын эч ким билбейт азыр. Ушул жерге келгичекте даже мен да билбей келдим. Кандай жер кетип атканын. Азыр келбегени канча, биз келгенибизди билбегени канча. Азыр көргөндөрү менен полный талада көрүп атат, Россиядагылар көрүп атат, башка жактагылар көрүп атат. Ошол эми келип ушул жерде жерибизди коргойлу. Түшүнүктүү. Сиздер сүйлөшүп неме алып турсуздар, мен экскурсия жүргүзүп келем мына түз эфирде. Ассалам алейкум. Канча көрүнүш көрүп атасыз бизде? 750. Бизде түз эфирде 750 адам көрүп атасыз Кыргызстан боюнчачы. Урматтуу мекендештер. Көрүңүздөр. Бул жакта жергиликтүү калк жатаканалардан бери жана башкалардан бери даярдап коюптур. Коноктор да күтөт экен. Жүрүңүздөр, мен сиздерди бир серия мындай көрсөтүп, экскурсия кылып коеюн. Азыр кой союп, даярдап атышат. Ооз ачарлыкка тамактарынан бери. Тамак ашы бүт сиздер үчүн дайындалган. Мындайча айтканда келип көрүп жеринен. Келип көрүп, мына кооз жерди көрсөтүп койчу. Сураныңыз мына. Кандай кооз жерибиз кетип атат.
келіп шашлык кылып жешсин айтың. Каалагандай келип эс алып кетсеңиздер болот. Жеринен көрүп кетиңиздер, урматтуу мекендештер. Караңыздар. Кандай ошол азыр күндүн астында платина. Ошол платинаны азыр айтып өттү. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, бир мындай ортосунда вышка турат. Ошодон бул жагы, сол жагы бизге карайт, Кыргызстанга, оң жагы Өзбекстанга карайт. Эми жүр. Бул жакта дагы бир сыйра көрсөтүп коелу. Бул жакта мына Өзгөндүн ашы басылып атат, достор. Аш басып атышат. Өзгөндүн суусу, Өзгөндүн күрүчү, Өзгөндүн сайвизи, Өзгөндүн эти, Өзгөндүн аш посчусу. Бул жакта күндө мындай бөлгөнгө чейин ушундай шорпонда көрсөтүп коет. Шорпону бичпейт. Мына, достор. Бул шорпо. Жанакы Жаныбек Алакуловдун жакшы ыры бар го. Ошко келгиле шорпо ичкиле деген. Ошол ушуга арналган. Достор, коноктор да келип атат, көрүп атасыздар. Запаста дагы 2-3 койлорубуз бар азыр. Азыр эле айтышты. Достор, оз ачып кетиңиздер. Кыздар болсо, калоочулар болсо. Ооба. Эми жүрүңүздөр, мен бир көрсөтүп коеюн. Мына достор, айыл карайган жерлердин дагы айтып кетем, кара турган жерлердин баардыгы Кыргызстанга карайт. Ошол суу 900 горизонталга барганда ошол жака чейин барат. Айылга чейин. Баары жок Кыргызстанга карайт. Кийин ошол карайган жерден өйдөсү эле болуп калат. Ооба. Ошонун баардыгын, суунун баарын булар Өзбекстанга өткөзүп беребиз деп атышат. Ошондуктан достор, биз мына кыргыз үйдүн ичини мынтип отуруп жасайтып коюшуптур. Көрүңүздөр, бул жака келиңиздер. Жатаканасы жана башкасы менен маселеси жок. Бүт бар. Дагы эмнелерди көрсөтөйүн. Бир аз комментарийлерге көңүл буруп койсоң, же өтө көп болуп кеттиби? Өтө көп. Отдельный бир кечинде жооп берип коелу. Түшүнүктүү. Достор, өтө көп комментарийлер жазылып атса, биз кечинде топтоп бизге кайрылып мындай сунуш менен жана башкалар менен кайрылган комментарийлерге биз жооп беребиз. Сиздерге ошол убакта байланышка чейин чыкканга аракет кылабыз. Тамагашка ким спонсор? Тамагашка ким спонсор? Тамагашка Россиядагы биздин өзүбүздүн ушул жактагы тургундар, убактылуу иштеп жүргөн мекендештерибиз. Жана өз эл, айылдын эли. Тамагаш жана башкалардын өздөрү уюштуруп атат. Жаңы эле менин көзүмчө келип, бирөө менден бир кой деп ушундай койчумандар бар экен, бул жакта койлорун алып келип союп атышат. Элден айлансын, достор. Мына көрүңүздөр. Керемет жер. Керемет суу. Укмуш. Анан дагы бир маселе, бул жерде ажаткана жана башкасынан бери даярдап коюшкан. Аны дагы айтып кетпесек болбойт. Мындан көрдүңүздөр. Бул дагы айтып кетем. Өзбекстан тарап, ушудан нары тарап. Бирок бул жерлердин баардыгы азыр бизге көрүнүп турган жерлердин 99% биздики, Кыргызстандыкы. Бирок Өзбекстанга өтүп аткан биздин жер. Ооба. Достор, бүгүн бир аксакалдын айткан сөзүнү мен тарта албай калдым, мен силерге жеткизе албай калдым. Ошону мен силерге айтып өтүп кетейин. Ал сөзсүз түрдө маанилүү, мага аябай жүрөгүмө тийди. Бул жерде деди, биз бербейбиз деди. Ал жерде мындай деген сөз айтты. Бул жерде мен ата бабаларымдын сөөгү көмүлгөн деди, суунун астында. Бул жерде биз жашаганбыз деди. Биз ата бабаларыбыз басып өткөн жер деди. Ата бабаларыбыздын мүрзөлөрү болгон деди. Көрдүңүздөрдүн маанисин, достор. Бул суунун астында айылдар болгон. Биздин ата бабаларыбыз жашап келген. Ошондуктан ушул жердеги элдер чыгып да отурат. Кантип ушул жерлерибиз ата бабаларыбыздын сөөгү турган жерлер Өзбекстанга өтүп кетет деп. Ойлоңгула, достор. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кудайым ушул бизге койгон максатыбыз, тилегибиз